Кадамжайда айдоочу ичип алып милицияга кол көтөргөн, ал кармалып жана анын айылдаштары дагы кармалды. Таштандыга толгон көл жээги. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Коррупцияга шектелип Кара-Балта шаарынын мэри кармалды. Индияда химиялык заводдон өрт чыгып, 10дон ашык адам каза болду. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев мени көбү жаман көрөт. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кадамжайда милицияга кол көтөргөн мас айдоочу жана анын айылдаштары кармалды. Баткен облусунда милиция кызматкерине кол салган мас айдоочу кармалды. Маалыматка караганда 27-июнда саат 19:30 чамасында Кадамжай шаарында ички иштер органдарынын кызматкерлери улук лейтенант старшина кызматтык милдетин аткарып жүргөн учурда күтүлбөгөн жагымсыз окуяга туш болушту. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында жүргүзүлгөн көзөмөл маалында кызматкерлер мас абалында унаа башкарып бара жаткан 34 жаштагы жаранды токтотушкан. Унаанын ичинде анын айылдаштары 34-30 жаштагы жарандар болушкан. Тескөөчүлөрдүн мыйзамдуу талаптарына карабастан аталган 3 жаран орой мамиле көрсөтүп, кызматкерлерге каршылык көрсөтүп кол көтөрүшкөн. Окуя болгон жерге дароо Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып, тиешелүү тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Натыйжада 3 тең кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Окуянын бардык жагдайларын тактоо максатында кошумча күбөлөр суралып, тергөө иштери уланууда. Ташиев Садыр Жапаров элдин ыраазычылыгы менен кетишибиз керек деп айтат. Биздин дагы бийлигибиздин мөөнөтү бүтөт. Анан кийин элдин алдында биздин жүзүбүз жарык болушу керек. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Президентибиз бизди бийликке эл алып келген. Элдин рахматы менен кетишибиз керек деп айтат. Биздин да мөөнөтүбүз бүтөт. Өмүр, кызмат, бийликтин даягы бар. Биз да кетебиз. Мамлекетибиз тартиптүү. Алдыга өнөөгө тургандай болуп калышы керек. Ошол үчүн күнү түнү иштеп жатабыз, деди төрага. Бекер кылып койсудагы колдоно албайбыз. Таштандыга толгон көл жээги. Социалдык тармактарда жаран көл жээгине таштап кеткен жарандарга нааразычылыгын билдирип жаткан видео тарады. Анда көл жээгинде салуучулардан кийин суунун бөтөлкүлөрү, пластикалык пакеттер калганын көрүүгө болот. Монтип мусор таштап атканда эмнени ойлойсуңар? Артыңардан мындайча айтканда бир жериңерден ким жыйнаш керек силердин артыңардан? И то сделали көлдү для нас бесплатным. Ондай бейиште жерди сыйлаш керек го дейм. Ужас просто. Срач. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кара-Балта шаарынын мэри кармалды. Кара-Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшенов менен шаардык муниципалдык кызмат башкармалыгынын башчысы коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Индияда химиялык заводдогу жарылуудан кеминде 10 киши каза тапты. Индиянын түштүгүндөгү Телангана штатында химиялык заводдо болгон жарылуудан кеминде 10 жумушчу каза болуп, 20 адам жаракат алды. Пресс Trust of India агенттиги окуя Пашамиларам шаарындагы Сигачи Industries заводунда болгонун билдирди. Жардыруу болгон цехтин урандыларынын астында калышы мүмкүн болгон адамдарды издөө иштери жүрүүдө. Каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн. Камчыбек Ташиев мени көпчүлүгү жаман көрөт. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунда Чаткал районунун тургундары менен жолугушууда аны жаман көргөндөр көп экенин айтты. Ал муну кызматы менен байланыштырды. Мен саламаттыкты сактоо же өзгөчө кырдаалдар министри эмесмин. Мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасымын. Мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого, аны камсыз кылууга милдеттүүмүн. Ошондуктан мени көпчүлүгү жаман көрөт. Жаман көрүшсө не кылайын эми? Кызматым ушундай экен. Күн алыс ошол мыйзам бузган атка минелерди же тартип бузгандарды мыйзам жегенде жазалоого милдеттүүмүн, деди ал.
Ташиев мыйзам бузган атка минелерге карыбызды элибизге мээримибизди төгөбүз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жемкорлукка аралашкан жергиликтүү бийликтин жетекчилери катуу жаза алышаарын айтты. Ал айыл өкмөттөр айылдары, акимдер, райондор үчүн жооптуу экенин белгиледи. Эгер эптеп күн өткөзүп, коррупциялык элементтерге аралашып турган болсоңор, жооп бересиңер. Мыйзам бузган мамлекеттик кызматкерлерге биз каарыбызды төгөбүз. Ал эми элибизге мээримибизди төгөбүз. Урдасак боло берет экен дегендер кызматтан өзүңөр кетип калганыңар жакшы. Эртең камалып, куулуп, жаманатты болгондон көрө иштегиңер келбесе кызматыңарды тапшыргыла, деди ал Чаткал районунун тургундары менен болгон жолугушууда. Ташиевдин жакынынын атын жамынып $50,000 алган шектүү кармалды. УКМК төрагасынын жакын туугандарынын атын жамынып өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык кылган дагы бир фактыга бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык фактысы боюнча УКМК төрагасынын жакын туугандарынын фамилиясын пайдаланып жүргөн жаран кармалды. Аталган жаран УКМК төрагасынын уулу менен жакын мамиледе экенин жөө келтирип, УКМК төрагасына кабыл алууга көмөк көрсөтөм деген шылтоо менен, ошондой эле Сылквей индустриялык паркынын аймагындагы бир нече соода түйүндөрүн сатып алуу боюнча маселелерди чечүүдө $50,000 өлчөмүндө каражатты, анын ичинде $20,000 түзгөн унааны өзүнө ыйгарып алган. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин мамлекетибиздин экономикасы акыркы 3 жылдан бери өнүгүү процессине кетип атабыз. 23-жылы 8,5% ичин деңгээлинде өнүксөк, экономика продукция деп коет. Так экономика 8,5% болсо, былтыркы жылы 9,5% болду. Быйылкы жылы 6 айлыкта 10,5%ке чыкты. Биз бүгүнкү күндө экономикасы ушундай өсүп, каттуу темпен өсүп кетип аткан мамлекеттердин арасынан, бул мурдагы Советтер Союзу мамлекеттердин арасынан биринчи орунда турабыз. Экономикасы өсүш. Ошондуктан бюджетибиз көтөрүлдү. Мына бюджетибиз 3,5 эсе көтөрүлдү. Так. Эгерде мурда мен бир эле мисалды айтып кетейин, таможнядан мурда 2020 жылга чейин эң көп топтолгон акча 37-38 миллиард сом болсо, туугандар, бүгүнкү күндө таможнядан өзүнөн эле 150 миллиард акча топтолуп атат. 5 эсе көп акча топтолуп атат. Налогдон 60 миллиардга чыкпаган акча топтолот эле. Бүгүнкү күндө 250 миллиард акча топтолуп атат. То есть биздин экономикабыз ушундай бир кызуу темпен өнүгүп атат. Ошондуктан биз ушуну колдонуп элибиздеги бүт проблемаларды чечип калайлы деген аракетте. Мына өзүм айтып атпайбы, азыр тигил Чаткал районунун жолуна 7 миллиард акча бөлүндү деп. Кайдан түшүп бул акчалар? Мурда бул акчалар кайда болгон? Эмне үчүн мурдадан бери ушул акчалар чыккан эмес дагы элдин пайдасына иштеген эмес? Себеби мамлекетибизде өтө чоң коррупция бар. Коррупция мамлекетти чырмап, талкалап, ушу садиктен баштап чоң ак үйгө чейин, министрлерге чейин коррупциянын алкагында болгон. Бирөөгө пара бермейинче, бирөөгө акча бермейинче, бирөөгө бир подарка бермейинче иш бүтпөй калган. Естественно, ошондой маалдарда ким бай? Ошондой маалда мамлекеттик чоң кызмат иштегендер, коррупцияга аралашкандар, так,
налогты төлөбөгөндөр, мамлекеттен урдагандар, ошолор гана ошол категориядагы адамдар байгандарын калган калың журт ушул төмөндөп жакырланып кете берет. Мектепте жакырланган, жолдо жакырланган, элдин айлык акысы, пенсиясы эч көтөрүлбөстөн жакырлай берген. Мына ошол процесс азыр токтолду. Кудай буйруса, мындан ары биз калың катмар, калың журт, ушул карабайым эл журттун турмушуна аракет кылышыбыз керек. Карабайым эл журттун турмушу оң болуш керек. Биз бар шакта түзүшүбүз керек, жолун куру беришибиз керек элге. Зыңгылдатып, каалаган жагына каалагандай болуп кете турган болуш керек. Шарттары болуш керек, кышы жайы дебестен. Мектебин куру беришибиз керек, садигин куру беришибиз керек, больницасын куру беришибиз керек, зарплата, пенсиясын көтөрүп беришибиз керек. Мына ошондо гана элдин ичине акыбалы оңоло баштайт. Ал эми биз аны жасабай турган болсок, анан жанагыдай бир уч топторго мамлекеттин бюджети талата турган болсок, анда акыбалыбыз оңолбойт. Бирок ошо бөлүнүп берип аткан акчаларды дагы бүгүнкү күндө дагы туура эмес пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерибиз көп. Аларды күндө-күн алыс биз жазага тартып атабыз мыйзам чегинде. Мындан кийин да ушундай болот. Эч кимди аябайбыз. Эгерде кимдир бирөө мамлекеттин акчасын уурдап, бюджеттин уурдап, бөлүнгөн акчаларды өзүнө ыйгарып көрүп кала турган болсо, андай адамдардын колуна чаап туруп түрмөгө барып тыгабыз. Же ал мамлекетке ак кызмат кылып берет, же болбосо ушу түрмөдө чирийт. Экинчи, үчүнчү жол жок. Эч ким аябайт азыр. Мына кечээ президентибиз дагы кайрылып айтты, көрдүңүздөр. Күздө деди, көрөм мен силерди, эмне кылганыңарды деди. Каалаган сураган акчасын берип атабыз бардыгына. Себеби ошого жараша Кудайга шүгүр акчабыз чыгып калды. 10 миллиард, 20 миллиард, 50 миллиард деген акчаларды облустарга бөлүп берип атабыз. Мен алгыла. Иштеткиле. Бирок мына кечээ эле өткөн жылы Токмок шаарына президентибиз өзү поручение берип 1 миллиард акча бөлүп бергенбиз. Кечээ күнү биз текшерип барсак, алдарты жок акча. Кылган иши жок. Кылдым деген, жасадым деген бир эле ишине паркына барып көрдүм эле, парк деген тим эле укмуш ушундай бир мышык ыйлагадай акыбалда турат. Шаар болсо талкаланып жатат, эч кандай бир же гүлү жок, же баардыгы куурап, же жолу жок, же башкасы жок, ушундай эме болуп кеткен. Текшерип келип туруп, кечээ эле ошол Токмок шаарынын мэрин камакка алдык. Кодо ошол эле маселе Кара-Балта шаарында азыр. Кара-Балта шаарына дагы 1 миллиард бөлгөнбүз. Азыр текшерип атабыз. Бүгүн текшерип барсак, ошол жерде иштеген баягы подрядчиктин башчысы качып кетиптир. Азыр издеп атышат. Качып эч жака бара албайт. Бир сом жесе мамлекеттен, ошону 10 эсе кылып туруп кайрадан кустуруп төлөтөбүз. Так. Biz ушундай мамиле менен, ушундай тартип менен гана мамлекет көтөрө алабыз. Башка айлабыз жок. Анан кийин урдап атканын көрүп туруп деле унчукпасам, же ошо урдап аткандарга барып бир табакташ болуп алсам, анда бул бийликтин дагы эл алдында кадыр-бакы кетет. Биз андай кылгыбыз келбейт, андай болбойт биздин бийлигибиз ушунда. Мына президентибиз дагы айтып атат, бизди эл бийлиги алып келген. Элдин ыраазычылыгы менен, элдин рахматы менен кетип атканда кетишибиз керек депчи. Биздин деле убактыбыз бүтөт. Ар бир нерсенин өзүнүн убактылуу ченемдүү убактысы бар. Өмүрдүн дагы убактысы бар, кызматтын дагы убактысы бар, бийликтин дагы убактысы бар. Кайсы бир убакыт келет, биз да кетебиз. Садыр Кожоевич экөөбүз бийликте болбой калабыз. Бирок ошол маалда элден ыраазычылык, рахмат алып туруп жүргүбүз келет. Ошого чейин мамлекетибиз өсүп, өнүп туруп, жанагы артка кайтуучу процесстерди жок кылып коюшубуз керек. Мамлекетибиз тартиптүү болуп туруп, алдыга өнүгө турган болуп калыш керек. Ошого бүт күч аракетибизди жумшап атабыз, күнү-түнү чуркап иштеп атабыз. Ал эми ошол бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен мамлекеттик чиновниктерге дагы кайрылып айтып коём. Бул жерде 2 адам, 4 адам, 6 адам менен иш бүтпөйт. Бардыгы иштеш керек. Айыл өкмөтсүнбү? Айыл өкмөттү территориясын караган. Айыл өкмөттө нарушение болобу, жооп бересиң. Акимсинби? Акимдин территориясын караган. Губернаторсунбу? Губерниянын территориясын караган. Так. Эгер аны карабастан
эптеп күн өткізіп, 5 жыл иштедим, 2 жыл иштедим, 3 жыл иштедим деп туруп, анан жанагыдай коррупциялык элементтерге аралаша турган болсоңор, бардыгын жүрө бересиңер. Мамлекеттик чиновниктер. Мамлекеттик чиновниктерге мыйзам бузган чиновниктер, биз карыбызды төгөбүз. А элибизге, Кудай буйрса, мээримибизди төгөбүз. Мына ошондой гана алдыга чыгабыз. Мурдагыдай болуп, уурдасак да боло берет экен, туурдасак да боло берет экен, эптеп-сөптөп күн өткөрсөк боло берет экен чиновниктердин кызматтан өзүңөр кетип калганыңар жакшы. Эртең колуңардан апарып, камап, кууп, жаманаттуу болгондон көрө, иштегиң келбейби. Анда кызмат тапшырып бер. Могул жерде сенин араңарда жалындаган жаштар бар. Мен иштеймин, мамлекет үчүн кызмат кылам. Ушу районумду, айыл өкмөтүмдү, облустумду көтөрөмүн. Күнү-түнү иштеймин деген адамдар. Туурабы? Ошолдап келет кызматка. Тууган урукту же болбосо тага жээди тартып отура турган болсо, ошол жерден биз эч жака алдыга жылабай калабыз.